Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Үй бүлө бекем болуш үчүн аял тараптан дагы, эркек тараптан дагы бири-бирине болгон кээ бир өзгөчөлүктөр болуп туруш керек. Ошол сүйүү, үй бүлө туруктуу болуш үчүн. Бүгүнкү берүүбүздө биз ошол эркекке эмнелер билиш керек, аял тараптан эркекке эмнелер керек, ошолор жөнүндө айтабыз. Эң биринчиси бул ушул эркекке бериле турган белектерди карап көрсөм, көпчүлүгүндө аял тараптан каражат кете турган, күч кубат кете турган, мындай кыйынчылыкты талап кылган нерселер эмес экен. Балким эң жеңил нерселерге муктаж экенбиз биз эркектер, аял тараптан. Биринчи белек бул аял тараптан эркекке берилген эң биринчи белек бул аны коштоп колдоосу. Эркек кайсыл жерде иштебесин, кандай жумушта болбосун, кандай иш аракетте болбосун, анын атындагы аялы аны колдоп, алдыга жылдырып, ошого жардам берип, артында тирегич болуп, ар дайым колдоп турган болсо, бул эркек үчүн эң чоң белек экен. Биринчиси. Анын күнүмдүк турмуштагы, өзүңүздөр билесиздер, бүгүн турмуш кандай кыйын болуп жатат. Акча табыш, адамдар менен мамилеси, ал бул ошол кыйынчылыктардын бардыгына жеңүүсүнө, ушул ийгилик менен чыгышына эң биринчи болгон салым бул өзүнүн аялынан болгон колдоо. Экинчиси, аялдар эркектерден жакшы сөз уккусу келгендей эле, эркектер дагы аялдардан жакшы сөздү угуп туруш керек. Ошону менен биргеликте эле эркек көчөдөн келгенде, жумуштан келгенде, ошол жумушу боюнча, иши боюнча, өзү боюнча кээде сөз болуп калат. Анан аял өзүнүн күнүмдүк турмушу, бала чака менен, тамак аш менен эле алек болбостон кээде кулак салып, ошол эркектин каалоолору боюнча, иши боюнча кээде угуп туруш керек. Ошол ишиндеги нерсесин, кээ бирки ойлоруну, кээ бирки максаттарыны угуп туруш керек. Ошондуктан экинчи эркекке боло турган белек бул кулагыңызды берип, анча-мынча эркектин эң сөзүнө, каалоосуна, анча-мынча сүйлөй турган сөзүнө кулак салып, берилип угуп туруңуз. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндө эркектер телефон менен алек болуп калды, жумуш менен алек болду, көчөдө жүрөт деп эле көбүнчө эркектерге ушундай доомат коюлуп, же болбосо эркектерди көп күнөөлөйбүз. Чындыгында эркектер ушундай болуп калат. Жумуш менен ал бул болуп кеч келет, аялдарга убакыт бөлүнбөй калат. Ошондой эле бүгүнкү күндө эркектерге дагы убакыт бөлүнбөй калган учурлар көп болуп жатат. Эч кандай иштен келдиңби, эмне болду, ал бул жок. Кадимкидей жумушчу катары үйгө келет, тамагын ичет, эртең менен кайрадан туруп кетет, ушундай эле болуп калат да. Ошондуктан эркек үчүн үчүнчү бериле турган белек бул кээ бирки убакытта атайын эркек үчүн убакыт бөлүп, эркек үчүн убакытты бөлүш керек. Аны менен сүйлөшкөнгө, анын жанында отурганга, аны менен маектешкенге, анын кээде сүйлөбөй эле жөн эле ошол эркектин астында отургандыктан бул эркек үчүн чоң нерсе, эң чоң бир рахат, эң чоң бир бакыттын бири бул. Иштен чарчап келди, же кандай бир кайгы капа болду, бирөө менен келишпей калды, астында аялы унчукпай чырайлуу болуп, кызматын кылып, алдында турган болсо, бул дагы чоң бир жардам, ошол эркектин ийгилигине себепчи боло турган нерселердин бири экен. Убакыт бөлүш керек экен. Төртүнчүсү, эркектин каалаган нерсеси мындай тоодон бийик болгон чоң нерселерди, же болбосо аялдын кудурети жетпей турган нерселерди талап кылбайт. Эң жөнөкөй эле нерсе. Тамак аш, кийим кече, анча-мынча мындай көңүл бурганда эле талап кылат да. Ошол талап кылган нерсесини айтыштан алдын аялы ошол эркекке белек кылып турса, бул эң сонун. Ар бир каалаган нерсесине сураспастан эле ушу үйгө келгенде эле көзүнөн эле байкап, эмне кааласа ордуна коюп турган болсо, бул эркек үчүн эң чоң белек экен. Андан кийинкиси, эркек күндө көчөдө элдер менен иштейт, ал жакта иштейт, бул жакта иштейт, базарда иштеши мүмкүн. Ушундай элдер менен көп аралашкан болот да көбүнчө эркек. Ошондуктан аялдан эркекке бериле турган нерсе ар дайым аял өзүнүн күйөөсүнө таң калып, мындай
анын ишине, жүрүм турумуна, келбетине, анын кылган иштерине, сүйлөгөн сөзүнө ар дайым тамшанып, суктанып туруш керек экен. Ошондо эркек өзүн мындай жогору сезип, өзүнүн кадыр баркы, өзүнүн даражасы бар экендигин сезет экен. Ошондуктан эжелерге, карындаштарга айтарыбыз, күйөөлөргө ар дайым суктанып туруңуздар. Андан кийинкиси, эркектерди шашылып калат, андай болуп калат, кээде туура эмес болуп калат. Эркектерге аялдары насаат бергенде аны жаш баладай кылып насаат берип коет да, аны өзүнүн баласындай кылып, андай кыл, мындай кыл, билбейсиң сен, сүйлөй бересиң деп, ошол эркектин өзүнүн ордуну бербестен сүйлөп коет да. Ошондуктан ошол эркектин акыл эстүү, чоң киши ал. Ошол өзүнүн жашынын сыйлап, анын акылын сыйлап, анын тандоолорун, кээ-бирки сүйлөгөн сөздөрүн, кээ-бирки кыймыл аракеттерини кемсинтпестен, балким анын өзүнүн ошол даражадагы кадыр баркыны берип туруш керек экен. Бул дагы аялдан эркекке болгон бир өзгөчө белек экен. Өзүнүн жашынын, өзүнүн акылынын, өзүнүн деңгээлинин өзгөчөлүгүнө берип туруш керек экен. Андан кийинкиси, ар бир эркектен өзүнүн оюнда бир каалаган нерсеси болот. Балким бирөө ит баккым келет деши мүмкүн, кээ бирөө көгүчкөн багам деши мүмкүн, кээ бирөө коён багам деши мүмкүн, кээ бирөөсү үйүндө бир нерсе огород кылам, бир дарак эгем деши мүмкүн, бирөө машина оңдойм. Ар кимдин, эркектин өзүнчө бир өзүнүн каалоосу бар. Ошол каалоосу эгерде өзүнүн ушундай каалаган нерсеси болгон болсо, ага тоскоол болуп, аны кылдырбай койбостон, балким өзүнө эркин коюш керек экен. Эң негизгиси, эркекке бериле турган эң чоң белек бул аялдын жүрөгү экен. Күйөөңүзгө турмушка чыктыңыз, балалуу болдуңуз, келечекте жакшы үмүттөр менен жашап жатасыз, күйөөңүзгө жүрөгүңүздү бериңиз. Ага ошол өзүңүздүн сүйүүңүздү, жүрөгүңүздү берсеңиз, ошол эркектен бактылуу адам жок. Ошол өзүнүн жанын аябастан, эч нерсесин аябастан сизге өзүнүн күч кубатыны, акылыны, баардык нерсесини сизге бергенге даяр болот. Ошондуктан эң негизгиси, жолдошуңузга, күйөөңүзгө жүрөгүңүздү белек кылыңыз. Алла таалам ар бир үй бүлөнү бактылуу кылсын. Эч кандай үй бүлө, кайсы бир үй бүлө болбосун, эч кандай уруш талаш болбосун, бир дагы үй бүлө ажырашпасын.